Саламатсыздарбы? Менин атым Үкөй Мураталиева. Мен Назик кыз мүмкүнчүлүгү чектелген кыздардын коомдук бирикмесин жетектейм. Бул коомдук бирикме майыптыгы бар кыздардын укугун коргойт. Учурда шаарда өтө кызыктуу мааракелер өтүп жатпайбы? Анын ичинде ушул бүгүнкү чогулуш формалдуу эмес, өтө кызыктуу өтүп жатат. Себеби биз башкы суроо эмнени талкуу кылып жатабыз? Аялдардын, кыздардын илим, билим, өнүгүү технологиялар тармагында кандай орун ээлеп жатканын, эмне себептен мисалы үчүн илим тармагында аялдар аз, эмне үчүн анчалык деңгээлде чакырылбайт, колдоого алынбайт жана башка маанилүү суроолордун үстүндө мындай акыл калчап талкуу кылып жатабыз. Учурда биз топ-топторго бөлүнүп талкуу кылып, андан кийин эмне себептен, мисалы үчүн биздин суроо чет өлкөдө илим алып келип, анан Кыргызстанга келгенден кийин кандай себептер менен кыздар жумуш ордун табылбай калып атат, эмне үчүн камсыз болбой атат жумуш менен деген суроонун үстүндө талкуу кылып, 5 кадам эмнеге деп жооп берип отуруп, азыр болсо презентация кылабыз, Кудай буйруса. Бул өтө маанилүү деп ойлойм, себеби биз күнүмдүк жашоодо мынчалык деңгээлде терең укук жөнүндө, жумуш орду жөнүндө, илим билим жөнүндө өз алдынча талкуу кылып келбейбиз. Демек, бизге мүмкүн ушундай чогулуштар керектир деп ойлойм да. Себеби учурда бизге мүмкүнчүлүк түзүлүп берди. Ар кыл тармактарда иш алып барып, анан ооба өз алдынча ар бирибиз аялдардын укуктарын коргоп жатабыз кандайдыр бир деңгээлде. Бирок жалпысынан бул суроону үстүнөн кароого мүмкүнчүлүк мынчалык деңгээлде болгон эмес деп ойлойм. Ар кыл тарапта эгерде өнүгөбүз десек, мамлекеттик деңгээлде жаңылануу, жаңы программа, өлкөгө кызыктуу жана керектүү программаларды алып келишибиз керек. Бирок алып келгенден мурда ошо колдоно билүү, тиешелүү адистерди иргеп таап, ордуна коюу өтө маанилүү да. Себеби бизде жаңыланууга даяр эмес болгондуктан, биз корккондуктан азыр эле талкууладык, канчалаган кызыктуу долбоорлор ишке ашпай калды. Демек, бирок мынча бул мамлекеттик деңгээлде, бирок ылдыйдан өйдө карасак эгерде, анда мен ойлодум, кызга болбой эле колдоо керек. Ошо бир туугандары болобу, ата-энеси болобу, жакындары болобу, негизи эле аялга карата мамиле, ой жүгүртүү, биздин ойлор, мүмкүн биз деле, мен кээде ойлойм да, бир нерсенин үстүнөн ойлонгондо, бул менин оюмбу же мен калыптанган көз карашка таянып калып, ошого көнүп калып, ошентип ойлоп атамбы деп кээде ойлоп кетем да. Бир нерселер жөнүндө өзгөчө көп талкуу болсо, адамдардын ойлору ошол жакка ооп кетип атпайбы? Демек, мен ойлойм да, биз адамдарга жакшы таасир беришибиз керек. Анан колдон келсе, биз өзүбүздүн колдообузду жок дегенде кыз кызды колдосо, жакын колдосо жакшы болот деп ойлойм.